Бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш иш токтогон жок. Ички иштер министрлиги болгон аракетин жумшап, жогоруда белгиленип өткөн бир катар иш-чараларды жүргүзүп келүүдө. 6-июль күнү жалпыга маалымдоо каражаттарына Инанды Орхан Турциян атайын кызматы тарабынан алынып кеткендиги боюнча маалыматтар коомчулук арасында таркап, бир катар ой пикирлер пайда болгон. Бул жерде маанилүү нерсени белгилеп кетким келет. Ички иштер органдары жөнүндө мыйзамына ылайык өлкөнүн ичиндеги жалпы коомдук коопсуздук ички иштер органдарына жүктөлгөн. Ал эми өлкөнүн сыртынан келүүчү коркунучтарга же чалгындоо иштерине бөгөт коюу ички иштер органдарынын милдетине кирбейт. Ана тышкары биздин андай укугубуз жок экендигин билдирип кетмекчимин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Отурсаңыз болот. Урматтуу коллегалар, кимде кандай суроолор бар? Табло бергиле. Söz суроо берүү үчүн Бекешев Дастан Далбаевичке берилет. Башкы прокуратурадан келдиби бирөө? Жок, башкы прокуратурадан. Негизи азыр адам уурдоо боюнча иш козголгон, дагы иш козголуш керек да. По факту незаконного перемещения. По факту проникновения иностранных спецслужб на территорию Кыргызской республики. А эмнеге биз башкы прокуратураны чакырган жокпуз? Аппарат. Камсыз кылгыла. УКМКдан ким бар? Төрағанын орынбасары Мамасадыков. Силерде контрразведка барбы вообще бөлүмү? Бар. Иштеп атабы? Иштеп атат. Алар эмне деп атышат? Бул факт боюнча мен сизге айтып кетсем, урматтуу Дастан Далбаевич, биз тийиштүү тыянак чыгарыш үчүн тийиштүү териштирүүлөрдү баштадык. Бул ушул факт боюнча болуп атат, эмесе сиздин суроочу. Калган жагынан мен айтпай эле коеюн. Эчтеке жок, маалымат жок, Обстоятельства сейчас разбираются нами. Я понял, но вы в аэропорту видеосъемки брали, какие вообще самолеты прилетали с период исчезновения? Какие улетали в адрес Турции? Он же его не на машине же увезли, правильно? А вот у нас министр Турции прилетал, его борт не проверяется же никак, да? Жер азаматынын директору полковник Шаршеев. Бул суроо боюнча 30-июнда келген Анкара, Бишкек авиа каттамында авиа самолет текшерилген, полный текшерүүдөн өткөн. Чыкканда, бияктан чыкканда текшерилет, Текшерилген. Анда сиздин оюңуз боюнча кантип чыгып кеткен анда груз? Груз катары алып кеткен да, ошон үчүн груз деп атам да. Адамдайдай алган жок да аны, товар катары бир жерге салды, алып барды. Бизде кандай алып кеткени боюнча груз катары алып кеттиби, же кандай маалымат жок, бирок бардык авиа каттамдарда келип учуп келген самолетторду 1-июндан баштап тапшырма коюлган. Дыкаттылык менен текшерүү боюнча жана өзгөчө чек арадан өтүп аткан элдер боюнча жана Орхан Инандыны издеп аткан кишилер менен тыкыз байланышта иштеп барганбыз. Алардан түшүп аткан маалыматтын баарын текшерип аттык. Бияктан жанакы бир самолет маселеси айтылып атат, жана Beach B207 Range Air 250 деген самолет боюнча аны да текшергенбиз. Ал Кыргызстандын абасын тыштап кеткен эмес, бул тамчы Бишкек эле авиа каттам менен учкан. Андан башка бул сиз айтып кеткен министр национальной обороны Турецкой республики боюнча ал боюнча бардык процедурада иштер жүргүзүлгөн. Груздарды текшерүү боюнча бул таможняга тиешелүү. Хорошо, самолет менен кетпесе анда кантип кетиш керек анда? Казакстанга чыкпайт дейм.
Мен сизге жана айткандай башында эле биз биринчи Же прессадан жакшы текшерген жоксузбу, же бирдеме айта албай жатасыз да? мен сизге баарын эле ачык айтып атам. Биринчи прессадан 1-июнда укканда эле МВД тараптан бөгөт коюлган чыгаруу боюнча, андан сырткары бир нече ирет тапшырмалар коюлган бардык чек ара подразделенияларга, чек ара кеземеттерге көзөмөлдү күчөтүү боюнча. Бул боюнча дыкат менен иштеп барганбыз. УКМКга суроо. Эми силер Турциянын УКМКдан сурайсыңарбы? Силерди кантип алдап кетишкен? Биздин өзүнүн алгоритм боюнча тийиштүү иш-чаралар жүрүп жатат. Анын ичинде суроо, тияктак анын баары камтылган, анын баары. Сиз өзүңүз УКМК азыр кандай бааны бересиз? Мына азыр сиз орун басарысыз да. Биздин өлкөбүздө башка спецслужбалар келип, иштеп, кишини алып кетип, значит, любой каалаган мамлекет бияка кире берсе болот турбайбы анда? Мен өзүмдүн жумушума өзүм баа бере албайм. Мен өзүм коомчулук баа берет. Анын ичинде ошол контур чалган боюнчачы. Бул жерден көп нерсе айта берсе болот, эми анын бул не предмет. Ну, понятно, не такого предмет, но формата это же общения, позор да. же контрразведки, что вы не предотвратили. Ушундай эле болуп атпайбы уже? Тийиштүү Вас же коллеги из Турции обманули легко, обыграли. Это же позор же получается нашим же спецслужбам. тыянат чыгарып атабыз биз. Так, хорошо. Министр иностранных дел. МИДтен ким? Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ниязалиев. Биздин посол тияка түрмөгө кире алабы? Орхандан да. Кечээ күнү биз Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы элчилигине тапшырма бердик. Биздин элчибиз Түрк тышкы иштер министрлигине нотаны жөнөтүп, консулдук мамилелердин алкагында ошол жаран менен жолугушууну суроо талап коюп, нота жөнөттү. Мындан тышкары ал Түрк Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары менен жолугуп, ушул жолугушууну тез арада уюштуруп берүүнү дагы суранды. 10 секунд. Биздин нотаны эч ким селебайт. Билесиз аны жакшы эле. Биздин посол баш керек ошол түрмөдө. Ошондо аныкталат кичине. Алар, конечно, доступ берсе, бербейт го менимче. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Маматалиев Мардан Абдрахмановичке берилет. Рахмат. Биринчи суроом Улан Орхан сизге да. Айтсаңыз, ошол Орханынан толугу менен кыргыз жараны болуп эсептелеби? Орхан Инандын бүгүнкү күнгө биздин дагы республиканын жарандыгы бар экени белгилүү болгон. Азыр кылмыш ишинин алкагында текшерип атабыз, кандай алынганын. Бирок түрк мамлекет тарабынан дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой, элчи дагы айтып атат, алар биздин жарандыктан кеткен эмес, биздин дагы жаранды атат да. Эки кош жарандык пайда болуп атат да. Ошондо азыр кылмыш ишинин алкагында бизге дагы ошондой маалымат жеткендиктен биз териштирүү иштерин баштадык. Азыр кандайча алынганын баардыгын текшерип жыйынтыгын айтабыз сиздерге. Мен буну бекер суроо берген жокмун да, анткени мен айтайын дегеним Орхан болобу же башка болобу, бирок биздин жаран болгондон кийин, кыргыз жараны болгондон кийин биз айырмасы жок кыргыз жаранына бирдей карашыбыз керек да. Туура. Эртең бүрсү күнү мына эмне үчүн эл толкундап атат? Анткени алар эртең менин деле ар ким алып келип ушинтип урдап кетсе болобу экен деген маселе жаралып атпайбы? Геп ал кишиде эмес, геп негизи эле биздин ушул система ушундай бир сбой сыяктуу бергенде болуп атпайбы? МИД айтсаңыз, биз реалдуу түрдө алып келе алабызбы, же алып келе албайбызбы ал жараныбызды? Кандай чаралар көрүлүп атат и кандай көрүлөт? Айта кетсем, кечээ күнү биз Түрк Республикасынын Кыргызстандагы элчисин чакырып, ага протест нотасын тапшырдык. Ошол нотада жазылган эки мамлекеттин ортосундагы кызматташуунун алкагында, ошондой эл аралык документтердин алкагында, сүйлөшүүлөрдүн алкагында, консулдук мыйзамдардын негизинде ал биздин жаран болгондуктан ага толук биздин кирип жолугууга мүмкүнчүлүгүбүз болуш керек деген биз сураныч нотасын тапшырдык. Ошондуктан алар азыр карап жатышат. Албетте алар ал кишини Түркиянын жараны, ошондуктан биз аны түрк жараны катары карап, Түркиянын мыйзам чегинде иш жүргүзөбүз деген жообун айтышып атат. Бирок расмий түрдө азырынча жоопкерчилик албетте биз ага кирүүгө, ага жолугушууга, ага консулдук жактан жардам берүүгө болгон аракетибизди жумшайбыз.
реалдуу түрдө алып келе алабыз деп айта албайбыз да, туурабы? Бул маселени да биз көтөрдүк. Биздин жаран болгондуктан кайрадан Кыргыз Республикасына кайтарып келүү боюнча талабын койдук. Түрк элчиси айтып атат, ал эми түрк жаран болгондуктан биз аны сот чечиминин негизинде гана карай алабыз деп. Ошондуктан азыркы мезгилде алардын чечиминин жоогун күтүп атабыз. Улан Уканович, бизде түрк жараны түрмөдө отурган же бир кандайдыр бир дело менен публикация этилген бир жаран барбы? Бар. Убийство менен розыскада жүрүп, кармалып биздин СИЗОдо отурган жарандар бар түрмөдө. Мен айтайын дегеним, эми ошолор менен керек болсо алмаштыруу маселесин көтөрүш керек дейм да. Другого варианта нет уже, правильно? Же болбосо баягы эскиче кинолордо көргөндөй эле биз дагы бирөөнү урдашыбыз керек, анан алмаштырыш керек деген эле бир кооптуу нерсеге алып келе атабыз да. Мен эми чын айтайын, жеке өзүм пикирим, кыргыз жаран болгондон кийин айырмасы жок, кайсы улут болбосун, кайсы жактын буга чейин гражданды болбосун, биздин жаран болгондон кийин биз өз жараныбызды толугу менен сактап калышыбыз керек. Жана сиздер ушул жерден эртең мына элге азыр бүгүн кепилдик берип коюшуңар керек. Бардык жаран под защитой государства депчи. Мына ошону улан, сиз дагы бир айтып коюңузчу өзүңүздүн сөзүңүз менен. Туура айтасыз, жарандарга биз кепилдик беришибиз керек, өлкөнүн ичинде коопсуз өлкөдө жашай тургандай шарт түзүп беришибиз керек. Сиз айткан маселе боюнча биз дагы азыр ойлонуп атканбыз. Бизде ондон ашык Түрк Республикасынын жарандары бул жакта камакта отурат. Ошолордун бул жерде Кыргыз Республикасынын аймагында кылмыш кылып отурган кылмышкерлерге алмаштырсак болот. Муну дипломатиялык жолдор менен чечиш керек деп ойлойм. Мит иштеп койсо болот го дейм го, эми предложение кылгыла да, аракет кылыш керек. Бул жерде дагы бир жолу белгилеп кетейин, маселе ал Орхандын өзүндө эмес, маселе кыргыз жарандыгы болгондуктан ушундай мына каттуу элде толкун болуп атат. Чын айтыш керек аны. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Абдулвахап Мамадрасуловичке берилет. Рахмат, Талант Турматович. Урматтуу жетекчилер, ушул окуяны биз буга чейин жогорку кеңеште карадык эле, силерге тапшырма бердик эле. Силердин действиеңер же бездействиеңер менен жөнөкөй элдин мамлекетке болгон ишеничи өтө төмөн азайып кетти да. Бул эң жаман көрсөткүч ушул. Ачан мамлекетке өзүнүн жарандары ишенбегенде, корккондо бул жаман нерсе. Тарыхта мүмкүн эң төмөн деңгээлге түштү азыркы убакта. Экинчиси, чек арадан чыкты да бул факт. Сиз күнөөлүүсүз да чек ара кызматы. Кыргызстан жаранын чек арадан чыгып кетти. Эмне деп жооп бересиз буга? Урматтуу Абдулвахап Мамадрасулович, бул маселе боюнча мен жана айтып кеттим да, кайталаганга туура келип атат. 1-июнда эле чектөө киргизилген. Что толку? Чыгып атпайбы? 1000 тек чектөө киргизсеңиз да. Ал боюнча азыр териштирүү иштери жүрүп атат. Териштирүү боюнча мен сизге баяндама берем. Канча териштирүү? Ким жүргүзөт териштирүүнү? Өзүңөр чукпайсыңар да, кантип териштиресиңер өзүңөрдү? Өзүңөр чыгарып жүрсөңөр ким силерди териштирет? Эмне деген биз эле эмес, бизди да текшерет. Ушу полный военный прокуратура текшерет. Уже взаимодействие көчөлүп уюштурулган бул маалыматтар менен. Азыр ушул боюнча иликтөө иштери жүрүп атат. Ну факт, что чек арадан чыкты биздин жаран, чынбы? Жогорку кеңеш карады, токтом алды, МВДга, ГКМБга, прокуратурага тапшырма берди, ошого карабай чек арадан чыгып кетти. Эмне дейсиз? Ошо чыккан боюнча азыр тактоо иштери жүрүп атат. Сиз өзүңүз кечирим сурап отставкага кете аласызбы? Кете алам. Анда кеттиңиз анда. Буйрук берсе кетем. Эмне үчүн буйрук берет? Өзүңүз жазыңыз. Экинчи маселе, МИД. Бул биздин эл аралык абройго өтө чоң зыян келтирди да. Эми түрктөр бербейт, Эрдоган турганда бербейт. ООНго кайра аласыңарбы? Мамлекеттин атынан, биздин эгемендүүлүккө шек келтирип, башка спецслужба бизге Биз түрк тарабына талаптарды койдук. Ал биздин жаран болгондуктан, биз аны биздин жараныбыз деген тааныгандыктан, ага толук түрдө биз консулдук жардам берүүгө даярбыз. Толук түрдө. Ошондуктан биз ага доступ сурадык, биз ал менен жолугушууну сурадык, анын ден соолугуна, коопсуздугуна, жашоосуна коркунуч келтирбесин деп талап койдук. Бүгүн эл аралык уюмдар адам укугун коргоо боюнча айтып чыгышты. Түркия өтө мыйзам бузуп, эл аралык нормаларды бузуп, ушундай ишке барды деп. Силер деле МИДтин атынан заявление кылбайсыңарбы? Бул туура эмес болду. Сиз туура эмес болду деп айта аласыз булар. Абдулвахап Мамадрасулович, кечээ күнү
жолугушуу учурунда Түрк элчилигине биз айттык, бул туура эмес иш болгон. Кыргыз жаранынын Кыргызстанда жоголуп кетип, кийин Турцияда табылгандыгы бул туура эмес болгон. Бул биздин эки тараптуу стратегиялык өнөктөштүк, бир туугандык мамилебизге дал келбейт. Ошондуктан биз бул жерде консулдук мамилелердин аркасында аны Кыргызстанга кайтарып келүүнү талап кылдык. 10 секунд. МВД ошондо силер следствияны токтотуп койдуңарбы эми чыгып кетти деп? Кандай болот бул жагы? Жок, кылмыш иши токтобойт. Мындан ары улантыла берет. Биз средства массовой информацияга да жазып бердик. Мындан ары дагы териштирүү иштери, тергөө иштери жүрөт. Силер чек ара кызматын текшере аласыңарбы? Кантип чыгып кеткен боюнча? Жок, Кылмыш ишине. текшере албайбыз. Чек ара кызматына чейинки иштердин баарын жазат. Анда чек арадан чыгып кеткенин ким текшерет анда? Военный прокуратура текшерет. Төрагасы айтпады. Военный прокуратура? Там Турмаш, прокуратура келет да бүткүчөк да? Келет азыр. Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанар Кубанычевичте. Мен жанаттан бери талкууну карап отуруп, Кыргызстандын бийлиги, өлкө жетекчилиги, күч органдарынын башчылары өзүңүзгө эле кыйын экенсиңер да. Ушу 5-6 саясатчыны камап, 5-6 бизнесменди камап, кустуруп, анан YouTube'га чыгып койсоңор, ушу өлкөнү башкарып атабыз, биз кыйынбыз, биз лидерибиз деп ойлоду. Өлкөнү башкарыш үчүн чек араны коргош керек. Жарандарыңы сакташ керек. Бир тал чачын түшүрбөй кырмаш керек биздин жарандарды деп. Урматтуу туугандар, ушу башка өлкөнүн спецслужбасы келип, биздин өлкөдөн өзүбүздүн жаранды алып чыгып кеткен деген бул кордук да, бул Кыргызстан эгемендүү мамлекетпи? Парламенттик өлкө болгондо азыр четинен баарын отставкасын талап кылышыбыз керек эле. Бирок тилекке каршы биздин колдон келбейт. Бирок мен ошол жерде күч орган жетекчиси болуп отурсам, отурбайт болчумун. 1 саатта кармабайт болчумун. Каяктан алып чыгып кетти? Чек ара кызматынын башчысы. Сиз кантип отурасыз? Сиз кетишиңиз керек да кызматтан. Кыргызстандын жаранын каяктан алып чыгып кетти? Асмандан алып чыгып кеттиби? Жерден алып чыгып кеттиби? Жердин астынан алып чыгып кеттиби? Туркиядан чыгып атпайбы биздин жаран? Эмне бул? Бул жазасын алыш керек сөзсүз. Мына азыр албасаңар, буйрса 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл сөзсүз аласыңар. Анткени силер шалаакылыкка жол бердиңер. Экинчиден бул чыккынчылыкка тете. Силер ушул жетекчиликте отуруп, бул мамлекеттин, Кыргызстандын президентинин, өкмөтүнүн, элинин үстүнө түкүргөндүк бул. Башка өлкө, силер кимсиңер бизге деген сөз бул. Силер кимсиңер бизге деген. Биз силердин жараныңарды каалаган убакта уурдап кетебиз. Эмне кыласыңар деди. Унчукпай отурабыз мына. Кече эле кошуна өлкөгө барып, баарыңар колуңарды төшүңөргө алып ийилип турдуңар го. Ошондой эле бул кеп. Элди мынчалык басып калгыла. Мына кече Атамбаевдин берген татыктуу жообун көргөндөрдүн саны 1 миллиондон ашты. Элибиз алкап отурат, айрыгасыздан. Эмне мынчалык мажуре болосуңар? Эмне мынчалык байкуш болосуңар? 10 секунд. Тышкы иштер министрлиги Түркиядагы биздин элчини консультация үчүн чакырасыңарбы, эгерде түрмөгө киргизбей, маалымат алдырбай койсо мисалы. Бул биз берген нотанын аларга берген жообуна жараша болот. Ошол жараша биз мындан аркы ишти да жүргүзөбүз. Эми эгерде биздин өлкөгө ушундай мамиле кылса, биз албетте Түрк эли менен, Түркия мамлекети менен жакшы мамиледе болушубуз керек. Бирок спецслужбасынын моундай кадамы жалпы эгемендүү Кыргызстанга болгон өтө чоң мындай туура эмес кадамы болду. Кийинки сөз Иманалиев Каныбек Капашевичке берилет. Меники бир канча суроо. Биринчи ички иштер министрлигине Орхон Инанды Кыргызстандын атуулдугун алганда Туркиянын атуулдугунан баш тартты беле? Азыр маалыматты текшерип жатабыз. Урматтуу Каныбек Капаш, Түркия мамлекетинин азыр биздеги элчилиги айткандай, ал жактан жарандыгынан баш тартпай туруп, бизден жарандык алган боюнча азыр текшерүү иштери жүрүп баштады. Алар кантип далилдей алат ал Түркиянын гражданы экенин? Эми кылмыш ишинин алкагында запрос жөнөтөбүз биз. Анда баарыңыздар бир айтып берсеңиздер. Бөлөк өлкөнүн атайын кызмат өкүлдөрү Кыргызстандын укук коргоо органдарынын макулдугу жок. Эгемендүү Кыргызстандын территориясында спец операция өткөрүлгөндүгү эл аралык практикада кандай баа берилет, кандай квалификация?
Бул эң маанилүү сөз да. Бөлөк өлкөнүн спецназы, Кыргызстандын улук сааты жок, Кыргызстандын мыйзамын бузуу менен Кыргызстандын территориясында спец операция өткөзгөндүгү эмне деп аталат? Статусу кандай? Ушул аракетти кандай деп баа бересиздер? Квалификациясы сиздердин сөз менен айтканда. Урматтуу Каныбек Капаш, ал жерде спецназ келип операция жүргөн эмес. Аны 10-чу кичи микрорайонунан бул Эрдоган айтпады, биздин спецназ барып алып келди дебеди. Эми Эрдоганга кантип ишенбейсиз эми? Каныбек Капаш кылмыш ишинин алкагында сизге маалымат иретинде айтып коем, бул киши 10-чу кичи районунда маштесин коюп, ошол жерден чыгып кетип аткан. Ал жерде эч кандай спецназ иштеген эмес. Биздин ички иштер министрлиги боюнча айтып койсом, башка өлкөнүн кызматкерлери келсе, биз обязательно билебиз бул боюнча. Жакынкы, алыскы эмес. Бирок ал жерде эч кандай спецназ иштеген жок. Аны эмес эртеси күнү иштеген, аяктар мүмкүн бандиттер алардын колуна салып берген. Себеби бүт интернет жазып атат, ошол өлкөдөн 15 атайын өкүл келип, 3 квартираны алышып, артынан байкап иштеген деп. Аларды кантип анан байкаган жоксуздар? Капаш, биз эми мунун чын айтканда биз да окуп атабыз, бирок андай көркөмдөлүп сүрөттөлгөн эме жок да. Бул жерден өзү маштесин коюп, ошол жерден түшүп, эшигин жаап чыгып келип аткан. Эми бул азыр ачык маалыматка болуп атат. Бул жерге мен сизге отдельно бир маалымат берем, ошондон түшүнөсүз. Буга чейин Орхон инанды боюнча атайын Түркиянын укук коргоо органдарынан кат келгенби? Ал биздин гражданин, биздин территорияда мыйзам бузду, бизге өткөзүп бериле деп. Ошондой кат берилсе, Кыргызстандын официальный позициясы кандай болгон? Бул окуяга чейинки. Мен иштеп турган убакта андай кат келген эмес. Анда гражданин болгон эмес да анда. Буга чейин кат келбесин, демек гражданин болгон эмес да. Биздин Кыргыз Республикасынын гражданини деп. Ооба. Эгерде Түркиянын гражданини болсо буга чейин кат келди. Бул маалымат кечөө гана түрк СМИлерден чыгып атат, биздин жарандык деп. Элчиликтен да чыгып атат, түрк элчилигинен. Биздин улуттук коопсуздук комитетине алардын жанагы өкүлдөрү менен акыркы жолу жолугушуу качан болду эле? Түркиянын атайын кызматтары менен. Бул багытта сүйлөшүүлөр болду беле? Урматтуу Каныбек Капашович, биз эки тараптуу, көп тараптуу мамилелер боюнча көп атайын кызматтар менен тийиштүү иш-чараларды жүргүзөбүз, келишимдерге ылайык. Бирок акыркы мына пандемияга байланыштуу көп контакттын баары азыр алар эмес, биз өзүбүз анча-мынча жыйынга барып атабыз. Өзүбүз бири-бирибиз менен. Бияктагы эң чоң сокку Кыргыз мамлекетинин алсыздыгы жана суверенитеттин тебелениши да. Жок дегенде 4 кылмыш иши козголуш керек. Биринчи адам урдоо, экинчи чек араны мыйзамсыз кесип өтүү, үчүнчү бөлөк өлкөнүн спецназы келип, Эрдоган айткандай, Кыргызстандын территориясын тебелеп, Кыргызстандын гражданын урдагандыгы, төртүнчүсү бул Вена конвенциясынын 10 секунд. Акыркысы биздин дипломатия иштеш керек. 61-жылы кабыл алынган Вена конвенциясынын негизинде эл аралык эрежелер бузулду. Биз чакан өлкө болгондугу байланыштуу Европа коопсуздук уюмуна, Бириккен Улуттар уюмуна жана башка эл аралык адам укугун коргоо боюнча уюмдарга кайрылышыбыз керек. Рахмат. Кийинки сөз Мамашева Айсулуу Турусбековнада. Чоң рахмат. Мындай суроо болуп атат да МИДке. Бүгүнкү күндө сиздер кандай чараларды көрүп атасыздар? Кандай колдоону Орхон инандыгы азыр бере алабыз? Ушул өзүңүз байкагандай кебетесин мындай байкап көрсөңүздөр аябай катуу мындай кыйноодон өткөнү байкалды. Анан ошол эле учурда медициналык жардам, юридикалык жардам көргөзүлөбү биздин элчилик тарабынан? Кандай жардам биз бере алабыз? Анткени бул киши биздин жараныбыз. Бул нерсени эч качан унутпашыбыз керек. Ошол эле учурда ал башка жарандыгы барбы жокпу азыр маалымат бере албайсыздар. Бирок ага карабастан Кыргызстандын гражданствосу бар. Ошол учурда биз кандай жардамды бере алабыз бүгүнкү күндө ушул мыйзам боюнча, эл аралык мыйзам макулдашуулар боюнча? Рахмат, сурооңузга Айсулуу Турусбековна. Чындыгында эле абдан көйгөйлүү маселе. Бул үстүндө азыр Тышкы иштер министрлиги тыгыз иштеп жатат. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, азыр эле мен айтып кеткендей, кечээ күнү Түрк Республикасынын элчисин чыгарып, ушул маселе боюнча сүйлөштүк.
алар Ирхан Онанды Түрк Республикасынын жараны дегени менен биз өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын жараны деп таанайбыз. Ошондуктан болгон биздин мүмкүнчүлүктү консулдук жактан ага жардам берүүгө жумшайбыз. Эң биринчи биздин койгон талабыбыз аны Кыргыз Республикасына кайтарып келүү болду. Экинчиден, ал азыркы мезгилде Түрк Республикасынын территориясында болгондуктан ага анын коопсуздугуна, анын ден соолугуна, анын кадыр бактына доо кетпей тургандай мамиле жасоону, ошондой эле адамгерчиликтүү мамиле жасоону дагы талап кылдык. Ошондой эле биздин Кыргыз Республикасынын Анкара шаарындагы элчилиги, биздин элчибиз кечээ күнү Түрк Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары менен атайын жолугуп, Ирхан Онан менен жолугушууну, консулдук жолугушууну уюштуруп берүүнү талап кылды. Ал киши бул сураныч Түрк Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтөрлүгүн айтты. Ошону менен бирге эле биз дагы нота жөнөтүп Анкарадан ал кишиге консулдук жактан бизге доступ берүүнү талап кылдык. Биздин эл аралык макулдашууга ылайык, жаңы эле Канбек Капаш айтып кеткендей, консулдук катнаш боюнча Вена конвенциясына ылайык биз кыргыз жаранына доступ алууга толук укугубуз бар. Ошону биз азыр талап кылып атабыз. Мүмкүн ал менен жолугушуу учурунда албетте биз анын эң биринчиден ден соолугуна, ага болгон мамилесине, ага каратылып аткан иш аракеттерине чоң көңүл бурабыз. Зарыл болгон учурда консулдук тараптан жардамды көрсөтөбүз. Тилекке каршы жаңы эле айтып кеттиңиз, биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Бирок биздин өлкөбүздө өзүбүздүн жараныбызды коргой албасак, башка өлкөдө кантип коргой алабыз? Өз өлкөбүздө болгон кишини ушинтип салып бергенден кийин башка сөз жок менде мисалы. Мен деле буга чейин деле айтып жүргөнбүз канча. Өзүбүздүн коопсуздугубузду сезбейбиз. Азыр болсо ушул толук мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердиңиздер. Уурдатылды ал киши, 1 айдан кийин президент лично жарыялады. Биздин мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү күндө чынын айтыш керек. Өзүбүздүн өлкөбүздү коргой албасак, башка өлкөдө кантип коргой алабыз? Дипломатикалык жол менен чечебиз деген оюңуз жакшы, мен аны колдойм. Бирок колубуздан келеби колубуздан? Анткени жаңы эле Канбек Капаш айтып кеткендей, биздин мыйзамдарыбызды бузуп болгон 10 секунд. Эл аралык ушул болгон договорлорду тепселеп биздин жараныбызды чыгарып кетти го. Ага ким жоопкерчиликти тартат? Жооп берсем, биздин Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттерде жүргөн жарандарыбыздын укугун, алардын эркиндигин коргоого биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өзүңүз жакшы билесиз, биздин чет мамлекеттерде элчиликтерибиз бар, башка консулдуктар бар. Ушулар аркылуу биз эл аралык укуктук нормаларга таянып, эл аралык укуктук принциптерге таянып жана эки тараптуу кызматташуу боюнча кол коюлган макулдашууларга таянып туруп, биздин жарандарыбыздын укугун, эркиндигин колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошону биздин дипломаттар толугу менен ишке ашырышат. Рахмат. Кийинки сөз Мамытов Талант Турдуновичке берилет. Рахмат. Мен суроом атайын кызматтын кызматкерлерине. Айтсаңар, мурда ушундай бир маалыматтар болгонбу? Ушундай же кандайдыр бир ошол Орхон Инанга карата кандайдыр бир урдоо аракеттенүү, бир фактылары же маалыматтар силерде маалыматтар болгонбу? Урматтуу Талант Турдунович, биз буга чейин ушул жерде залда айтылган эле, ооба, мурда ушундай маалымат болгон, ал кишини өзүн чакырып ушундай болуп атат деп айтылган. Анын негизинде ал киши да өзүнүн бир жан сакчыларын көбөйтүп ушул жүргөн да. Ушундай маалымат болгон. Өзү билген, өзү да айтылган.
чакырылып эмне жардам келсе да тийиштүү кеп кеңештери анын ичинде ушул негизинде 3-4 bir өзүнчө жан сакчы алып жүргөн да. Ушул жөнүндө силер кандайдыр бир алага ушундай маалымат бергенсиңерби же өзү эле билгенби? Же ушундай фактылар бар болуп атат деп силер ага эскерткенсиңерби? Ыкчам маалыматтардын негизинде эскертилген, айтылган. Ошол болгон учурда мында акыркы маалыматтарга караганда алып чыгып кетти болуп атат да. Бул жалгыз жүргөнбү же жан сакчылар да болгонбу жанында? Дайым эле жан сакчы менен жүргөн биздин маалымат боюнча. Биз айтылгандан кийин өзү айтылган экен, мында да албетте мен өзүм чара көрдүм депчи. Жүргөн ал айтылып жатат ошо күнү жан сакчы бир жака суранып кетти деп айтып атпайбы? Демек болгон да. Прокуратура келдиби? Аппарат. Канча кылмыш иш козголду бүгүнкү күнү? Ушул факт боюнча. Бир кылмыш иши козголгон, адам урдоо боюнча. Ошонун алкагында тергөө Ошонун алкагында иш жүргүзө беребиз. Эми урматтуу коллегалар, албетте бизде Кыргыз мамлекетинде жарандар улутуна карата, динине карата бөлүнбөйт. Бардыгы Кыргызстандын жараны болгон соң, алар конституциялык укуктарга ээ. Конституция тарабынан кепилдик берилет жана корголот. Ал милдеттер түздөн түз укук коргоо органдарына жүктөлөт. Мына ошол жөнүндө сөз болуп атат. Биз парламент бул боюнча мына көтөрүп, эл аралык комитетте карадык, тапшырмаларды бердик. Президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы тапшырма берди. Дыкат карагыла, иликтегиле. Эми качан кайсы учурда алып чыгып кеткени албетте бул учурдун суроосу болуп атат. Буну такташ керек. Ошол козголгон кылмыш ишинин алкагында тергеп, тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлүп, анан укуктук баа берилиш керек. Анткени конституциянын талаптары бузулушу жөнүндө сөз болуп атат. Ушул нерсе көптөгөн ушул депутаттардын жана коомубузда жарандардын суроосу болуп атат. Канчалык деңгээлде ушул жарандардын коопсуздугун мамлекет камсыз кыла алат деген суроо жаралып атат. Ошондуктан бул багытта иштерди алып барып, Тышкы иштер министрлиги, мына өзүңөр айтып атасыңар, Кыргызстандын жараны депчи. Албетте жаран болгондон кийин ага дагы конституциялык мыйзамдары таркалат, конституциялык мыйзамдар менен корголот анын укугу. Тиешелүү укуктук баа берип, биз сөзсүз бул багытта тиешелүү иштерди алып барышыбыз керек. Анткени мамлекетибиздин кадыр баркы дагы ушул жерде турат. Эл аралык коомчулук карап турат. Мен ойлойм, Тышкы иштер министрлиги өзүнүн укугунун алкагында укук коргоо органдары менен биргеликте иштеп, эл аралык коомчулук менен бирге тиешелүү чечимдерди кабыл алып, биз сөзсүз буга тиешелүү мындай реакция жасап, тиешелүү чараларды көрүшүбүз керек. Ошондуктан ушул нерсени эске алгыла, албетте. Анан жоопкерчилик мына силерде, тиешелүү органдар, укук коргоо органдары жалпы. Ошону унутпаңыздар. Рахмат. Кийинки сөз Токтомамбетов Аманкул Жапарбековичке берилет. Рахмат, төрага. Менин суроом МВДга. Эгерде эч кандай следствие жасай албасаңар, эмне үчүн последствиясы боюнча өткөрүп бербей кармап жатасыз деланы? Биз могул боюнча иш козголгон күндөн бери иштеп аттык. Бул иш биздин последствиябыз. Башка последствиябыз боюнча кимге өткөрүп бере албайбыз. Кылмыш иши козголгондон кийин биз өзүбүз тергөө жүргүзөбүз. Жок, мен азыркы убакытта айтып атам.
Siz hazır ayttınız. Sırtkı bölük mamleketler menен biz tergөө жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Biz tergөө алкагында сырткы башка мамлекеттерге запрос жөнөтүп, через Генеральный прокуратура МИД аркылуу запрос жөнөтөбүз деп айтты. Азыр последствиеңиз кимдики бу? Биздики, милицияныкы. Кантип жүргүзөбүз? Siz айтып атасыз, чет мамлекеттер менен жүргүзө албайбыз деп. Biz жүргүзө алабыз. Biz Генералдык прокуратура МИД аркылуу biz запрос жөнөтөбүз деп атабыз. Biz ал жака барып кылмыш ишин тергей албайбыз деп, бул жактан отуруп biz ушул жака запрос жөнөтөбүз. Турция мамлекетине, башка мамлекеттерге мисалы кылмыш ишин алкагында запрос жөнөтөбүз biz. Bir ay oldu, bir aydan aştı. Şu bir aydan aşkan ubактын içinde elementarный Kırgızstandın граждандуулугун мыйзамдуу алганбы, алган эместигин аныктабай албай атып, анан кантип анан кийин бөлөк сейстте жүргүзө аласыңар? Аманкул Жапарбекович, бул маалымат кече күнү чыкты. Элчилик ушундай биздин бул түрк жараны дегендиктен биз буга чейин бардыгыбыз Кыргызстандын жараны деп келгенбиз. Бул маалыматты биз эртеңден баштап, бүгүндөн баштап текшерип, бүт баарысын көтөрүп атабыз. Архивный документтерин баарын көтөрүп атабыз. Мен бул вопросту өткөндө бергем. Кыргызстандын граждандуулугун кайсы жылы алган дегенде 12-жылы алган деп жооп бергенсиздер. Мен жооп берген эмесмин сизге. Жок. Мен сиз ким айырмасы жок да. 12-жылы алган деп жооп бергенсиңер. Значит, 12-жылы алганын билгенсиңер граждандуулугун. Туурабы? Туура. Анан ага өтөдө эле баштын кереги жокко, кандай? Биздин база боюнча 2012-жылы алынган паспорттун базасында биздин базада турат. Андан аркы основанияларын биз текшерген эмеспиз. Мындан азыр текшерип атышат балдар, кандай негизин алган. Ага деле биздин деле көп эмес керек жок, компьютерден бассак ачылып көрүнөт. Эмне себептен текшерген жоксуңар? Биз айтып атпайбы, 2012-жылы алынган паспорттун негизинде биздин жаран деп айтып атабыз. 2012-ге чейин кайсы документтер менен бул жарандыгын алмаштырганын эми текшерип атабыз. Граждандуулукту алгандын жолу кандай? Граждандуулуктун алган жолун биз Ички иштер министрлиги гражданды бербейбиз, биз гражданство бербейбиз. Ал аппарат. Запросту сураган жоксуздарбы? Эмнесин? Граждандуулукту ошол 12-жылы кандай жол менен алганын? Кечетен баштап сурап атабыз, азыр тергөө иштери жүрүп атат. Рахмат. Кийинки сөз Макешев Чыңгыз Дүйшөнкуловичте. Тышкы иштер министрлигине Орхан Инанды Кыргызстандын жарандыгы болгондуктан аны Кыргызстанга кайтарып келүү мүмкүнбү? Бул биринчи. Мүмкүн болсо кандай иш-чараларды жүргүзүп атасыңар ошол тармакта? Рахмат, Чыңгыз Дүйшөнкулович, биздин Кыргыз Республикасы менен ар кайсы мамлекеттер менен ортосунда баягы соттор чечими чыккан инсандарды, жарандарды алып келүү боюнча макулдашуулар бар. Буну негизинен башкы прокуратура тарабынан жүргүзүлөт. Эгерде бул жерден сот чечими чыгып, ал киши боюнча алмашуу же болбосо анын сот чечимин во исполнение решения суда Кыргызстанда өткөрө турган болсо, ошол негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзсө болот. Азыркы мезгилде биз алардан ушундай талап кылып атабыз. Ал биздин жаран болгондуктан кийин бизге кайра кайтарып бергиле деп. То есть пути возвращения его. Хорошо. УКМКнын өкүлүнө суроо берет элем. Кыргызстанда акыркы жылдары коопсуздук маселеси абдан өтө коопсуздук маселеси туруп атат. Ошондуктан силерге сурайт элем. Мындан кийинки Кыргызстандын жарандарына тышка чыгарып кетишке тоскоол иш-чаралар жүргүзүлдүбү? Жүргүзүлсө кандай иштер жүргүзүлүп атат? Сиз Чыңгыз Дүйшөнкулович, сиз дегеле айтып атасыз да? Ооба, жалпысынан айтып атам. Анткени мен өзүмдүн коопсуздугумда биякта эч ким жалпы Кыргызстан жарандары коопсуздук маселеси туруп атат да. Дегеле коопсуздук жаатында Конституцияга жана мыйзамдарга ылайык бүт каралган иш-чаралар жүрөт. Биздин
ошонун ичинен жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча. Эгерде сиз өзүңүз кандайдыр бир эме бүдөмдүк эмеңиз болсо, сиз өзүңүз айтсаңыз болот. Ошого карап биз да өзүнчө стандарттан тышкары может кандай бир чаралар көрүшүбүз мүмкүн. Силердин структураңарда ушул иш-чараны жүргүзгөн Орхан инанды боюнча кандай иш-чараларда жүргүзүп атасыңар? Кыргызстанга кайтарып келүү боюнча. Бул Орхан инандын көйгөйү боюнча биз Ички иштер министрлиги менен бирдикте тийиштүү иш-чаралар жүрүп жатат. Эгер кандай бир маселелер болсо, тим менен тышкы иштер министрлиги менен чогуу аракеттер жүрүп жатат. Ыйгарым укуктарга ылайык. Суроо жок. Рахмат. Кийинки сөз Артыков Анвар Артыковичке берилет. Рахмат. Эми бүгүн депутаттардын, башка жарандардын берген бийликке суроого эки сөз менен айтканда кантип ким жооп берет деген эле үч сөз менен айтсак болот да. Бирок буга жооп ала алган жокпуз, менимче жакын арада ала албайбыз дагы. Мен МИТтин өкүлүнө суроо берейин дедим. Эч кандай спецоперация жүргөн эмес деп айттыңыз. Бул эмне деген? Тышкы иштер министрлигине? Сиз айтпадыңыз спецоперация жүргөн эмес деп. Жок, спецоперация боюнча сөз болгон жок бул жерде. Сизге суроо бербеди, спецоперация кылып алып чыгып кеткен десе, болгон эмес спецоперация деп айтпадыңызбы? Анар артык спецназ менен деп айтылды. Каныбек Капаш спецназ менен деди, бирок ал жерде спецназ менен иш жүргөн эмес ал жерде. Спецназ, болбогон болсо анда неме бул конфет берем деп алды эле жетелеп алып кетип калды аны. Жо анда билет экенсиңер да, спецназ катышпаса, спецоперация болбосо кантип алып кетти айтпайсыңарбы? Ал жерге өзүнүн машина айдап келген 10-чу микрорайонго. 10-чу микрорайондогу үйдүн жанына машинесин коюп, анан ошол жерден жөө түшүп кеткен. 12-чи үйдүн жанына коюп. Андан кийин жок болуп атат. Жо ошону эмнеге сиз айтып атасыз? Видео көзөмөл байкоочу зонадан чыгып кеткен. Бул жерге машинесин коюп аткан жерге келген, көрүнгөн, андан ары басып кеткени көрүнбөй жатат. Же бул эми белгилүү болуп атпайбы? Бул бирөө уурдап кетти да, туурабы? Же өзү каалап кеттиби? Биз ошон үчүн адам урдоо статьясы менен иш козгодук. Мен бир айдан бери эң кеп Кыргызстандын жараны болгондо деле эмес. Албетте жаранды сөзсүз коргошубуз керек. Бирок Кыргызстанда келген кишини, жашаган кишини же беженец болобу, ал биздин милдетибиз да коргош. Каалаган кишини каалаган киши алып кете берсе, негизинен мындай алып караганда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө аябай катты сокку урулду. Кыргызстан өзүнүн суверенитетин коргой албай турган деген репутацияга азыр эришип атабыз. Бул чыгып кетти, чек-арадан чыгып кетти. Асманга учуп кеткен жок. Паспорт контролдон өтпөсө керек. Значит, башка жолдор менен дипломаттык груз менен кеттиби, гробко салып алып кеттиби, жашыкка салып алып кеттиби. Иликтеш керек эле дедим. Бир айдан бери эмне кылып атабыз? Ким жооп берет? Яшикке салып кеткен көргөн жокпуз эми. Мен сизге айтып атам, ошол 10-чу микрорайондо 12-чи үйдүн жанына келип короосун, автоунаасын койгондон кийин жок болуп атат. Андан аркысы издөө иш-чаралар жүрүп атат. Анар Артыкович. Мына азыр соцсеттерде жазып атат. Турецкий СМИ Түркиянын спецслужбасы. 10 секунд. Турция спецслужбасынын буга эч кандай тиешеси жок. Кыргызстандын ГКМБси өзү кармап алып келип берди бизге деп атат. Жазып атат. Турецкий СМИ деп шылтап. Эми Анар Артыкович, албетте өзүңүз айтып атасыз, бүгүн тиң массалык маарымат каражаттар мынтип жазды деп айтып атпайсызбы?
ага чейин лидери мындай сөздү айтты. Ошол иш чаранын алкагында ушунун баарына жооп берилет. Эми ал жарым сааттык, бир күндүкчө мына бүгүнкү айта турган эмес. Өзүнүн эмеси бар экен, жолу бар экен. Жооп эми по мере реализации поставленных задач, наверное, будем давать. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Абдувахап Мамадрасуловичке берилет. Эл адам укугун коргоо боюнча Human Rights уюму жазып атат. 3 вариант дейт. Биринчиси кыргыз бийлиги билбей калган, экинчиси Эрдогандан коркуп өткөрүп берген, үчүнчүсү өзү аралашкан дейт. Ушуну ким текшерип, ушунун үстүнөн ким иштейт бийликтен? Президенттин өкүлү жооп бере аласызбы? Анткени азыр жоопкерчилик бар президентте да, президент мамлекетке өттүк. Ушул 3 версия боюнча иш жүрүп көзөмөлгө алабы? Президент мына азыр эле окусаңыз, алып келиш үчүн бардык чараны колдобуз деп президент азыр да айтып кетти. Эми спецслужбалар иштеп атат да, президент өзү иштебейт ал боюнча. Эми иштесе бир ай унчукпай кылып алып чыгып кетпедиби? Президент тапшырма бергенден бир ай ушул жерде тургандан кийин чыгып кетип атат ал. Что толку анын тапшырмасынан? Эми алып кетсе ал деген спецслужбалар бар да, ошол иштейт да. Президент өзү иштебейт да аны боюнча. Жок, азыр бул жакшы билесиз аны сиз. Бул 3 версия боюнча булардын үстүнөн бир көзөмөл болуп текшерип көргөн болобу? Прокуратура тапшырма берилеби, кандай болот? Анткени өздөрү текшере албайт да булар. Чегара кызматынын үстүнөн мисалы үчүн кант чыгып кеткен ким иликтейт? Мыйзамдын чегинде баарында чечимдердин баары кабыл алынат. Качан алынат? Убагы келгенде качандан? Эми ал бир күндүк иш эмес да. Туурабы? 1 сааттык. Сиз өзүңүз юрист жакшы билесиз. 1 саатта же 1,5 күндө бүтө турган иш эмес да бул. Эми элдин баары бакырып көчөдө жүрсө, үнүн чыгарып атса, бирок реакция кылыш керек да. Экинчи маселе, биз комитетте Түркиянын баягы мамлекеттик массалык маалымат каражаттары Кыргызстандын ГКМС өзү буну өткөрүп бер деп айтканда, опровождение бер десек, бербей койгонсуңар да. Эмнеге бербей койгонсуңар ошондо? Бул комитеттин чечими дагы бар, жогорку кеңештин токтомунда чечими бар да, бирок бириңер үн чыгарган үчүн түрктөр жазды, Кыргызстан ГКМС өзү өткөрүп берди деп. Бирок силер үн чыккан жоксуңар да. Жок, бул жерден Абдухап Мамадрасулович, биздин иш жүргүзүлдү. Биз өзүбүздүн элчиликке тапшырма бердик. Мындан тышкары биздин чет мамлекеттерде бардык элчиликтерге тапшырма берилди. Өзүңүз жакшы билесиз, баягы кайрылуулар болуп түшкөндө биздин элчилер түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атты. Биз окуган жокпуз да, эмне үчүн заявление кыла албадыңар? Корктуңарбы же духуңар жетпеди же чындап ошондой беле? Бул жерде заявление болгон жок, бирок биздин жок, алардын нерселер жогорку кеңештин токтому бар. Опровождение бергиле, биздин ГКМны түрктөр күнөөлөп атат депчи, бирок силер опровождение берген жоксуңар да, токтомду дем аткарган жоксуңар. Ал боюнча иш жүрдү, мен айтып атпаймынбы. Иш кылдыңар. Расмий иш кылдыңар. Кайсы каяка чыгардыңар, же катыңар барбы? Заявлениеңерди көрсөтпөчү, кайсы күнү саат канчада каерге кылдыңар? Биздин элчиликтерге тапшырма берилип, биздин элчилер бардык массалык маалымат каражаттарына кандайдыр бир суроолор туулса, башка уюмдардан суроолор болсо, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жерде болуп аткан иш аракеттер тууралуу бардык зарыл болгон маалыматты берип жатышты. Каяка чыкты ошоңор? Айтыңызчы, каерге чыкты заявление? Түшүндүрүү иштери болду. Ол жүзүндө болдубу? Расмий каерге чыкты ошо заявлениеңер? Айткылачы, кайсы элчи кантип заявление, же Түркиядагы элчи заявление кылды, силер ката айтып атасыңар деп. Бул жерде заявление болгон жок. Бул жерде ошол түшүндүрүү иштери жүрүп атты. Дипломатиялык корпустун арасында, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн арасында кайрылууга келип түшкөн каттар боюнча, эл аралык уюмдар боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп атты. Түркиянын жазган газеталардын жазган маалыматын эмне үчүн жокко чыгарган жоксуңар? Туура эмес деп айта албадыңар. Бул жерде ал боюнча дагы пресс-релиздер чыкпады. Ал боюнча пресс-секретарлардан маалымат берилди. Биз силерге тапшырма бергенбиз да, токтом менен, жогорку кеңеш токтом менен. Абдухап Мамадрасулович, ошол токтомдун аткаруу максатында биз айтып атпаймынбы, элчиликтер тарабынан иштер жүргүзүлдү, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк биз. Эч нерсе кылбадым. Билим берүү министрлиги сапат мектептердин келечеги эмне болот? Айтып коюңузчу ошону. Анткени элдердин баары ушуга кайрылып атат. Так ачык. Абдувахап Мамадрасулович, сапат билим берүү мектептери мурдагыдай иштеп аткандай эле иштей берет. Эмне үчүн? Анткени Кыргыз Республикасынын территориясына жайгашкан, Кыргыз Республикасынын жарандары балдарын берип жатат, жана Кыргыз Республикасынын педагогдору ал жакта иштеп жатат. Эч кандай эч нерсе болбойт, мурун кандай иште ошону иштей берет деп айта аласызбы кесе? Ооба, анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде бул мектептер уюштурулган. Бул мектептерде дагы бир жолу кайталап кетейин, биздин жарандардын балдары жана биздин педагогдор ал жерде билим беришет.
жана биздин территорияда биздин имараттар. Ошон үчүн эч кандай биз Кыргыз Республикасынын бир да мыйзамын бузган жокпуз. Ошондуктан сапат мурдагыдай кандай иштесе, ошондой гана иштей берет. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Рахмат. Кудай эле билет го, канча дагы Туркияда биздики дагы бийлик канча иштейт. 9-июнда, 16-июнда мен айткамда бул жерде мүмкүн саясат бар. Анан Турция спецоперацияны кылса, алар бир күнү убакыт көрсөтөт, бир күнү алар мактанышат ошол менен. Мына мактанды. Менимче, ким билет, мүмкүн келечекте Турцияда дагы оппозиция келиши мүмкүн. Биз мына биякта отургандар биз дагы билбейбиз. Мүмкүн бул жерде бийлик башка болот, биз аны дагы билбейбиз. Бирок бул ачыкка чыгат да. Азыр эчтеке билбегенде биздин укук коргоо органдары отурушат. Ушундай эле менде эсимде бар, 2013-жылда дагы Азиз Батукаев боюнча ишти караганда жор кеңеште. Ушундай эле УКМКнын төрагасы бул жерде пограничная служба айтканда билбейбиз. Аныкташ керек, караш керек деп мына чыкты. В любом случае бул дагы чыгат. Келечекте дагы иштер козголот, бир топ эле иштер козголот. Бир эмес, 2-3 иш болот да. Ошол мен, конечно, мен билбейм качан болот. Бирок бул болот. Ошондуктан ким болбосо дагы ал жооп берет. В любом случае жооп берет да. Менимче биздин УКМК менен макулдашпай спецоперацияны кылыш бул өтө оңой эмес. Оңой эмес, себеби бир жерден кармаласың да. Же бир жерден видео түшүп каласың. Мүмкүн ушундай даже макулдашуулар бар. Бирок силер айта албай жатасыңар да. Айтпайсыңар. Бирок келечекте бул дагы чыгат да. Азиз Батукаев дагы айткан, жок, биз билбейбиз, аныктайбыз, изилдейбиз деп ишти козгоп, в итоге вышло, что это УКМК эле кылды аны. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичке. Чоң рахмат. Мен жана айттым, бул намыстын маселеси деп. Мына Ануар Арткышев белгилеп өтпөдү. Жанагы сабак деген бул олуттуу эле сайт. Ошол жерде журналист жазып атат. Кыргызстан Орхан Инандыны Кыргызстандын атайын кызматтарды кармап берди деди. Жооп жок, унчуккан жоксуңар. Бул бир социалдык тармакта бирөө комментарий жазып койгон эмес. Бул килтейген олуттуу маалымат агенттиги жазды. Кыргызстандын атайын кызматтары кармап берди деди. Эч мындай моюн калгансып унчукпай отуруп бердиңер. Бүгүн Жумурият деген дагы бир салмактуу бир гезит чыкты. Садыр Жапаровдун сапарынын алдында белек катары жөнөтүлдү деди. Ушунун баарына чыдап отурасыңар да, мен просто мындай айтканга сөз жок да. Гезитти миллиондук сайттар, миллион адам окуган, миллиондогун тираж менен чыккан гезиттери ошентип ачык жазып атса, биздин өлкөнүн үстүнөн бул абдан чоң басмырлоого кабыл кылып атасыңар. Мына ошого урматтуу Тышкы иштер министрлиги, урматтуу улуттук коопсуздук кызматы, ушуларга ыкчам жооп бергиле дем. Мынчалык мажыруу, мынчалык коркок, мынчалык байкуш болбогула дем. Биздин элибиздин баарын жер каратпай. Эгерде кандайдыр бир террордук уюмдарга тиешеси болсо, аларды каржылоого жардам берген болсо, сөзсүз түрдө жооп кайтарылыш керек. Бирок Кыргызстандын паспортун бердикпи? Болду, ал биздин жараныбызды коргошубуз керек эле. Эгерде күнөө кылса, ушул жерде соттогула, камагыла бул жерде. Бирок ошентип башка өлкөлөргө өткөрүп бергенден кийин эми башка өлкөнүн жарандары дагы өздөрүнүн өлкөсүнөн азап тартып качып келген качкындарды бардыгын өткөрүп атат. Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, башка өлкөлөр болобу, биздин мамлекет катары мындай акыбалыбызды көрдү да. Уялыш керек болгон ошо. Кийинки сөз Абдалиев Мекимбек Акемовичке берилет. Рахмат, төрага.
Орхан Инандын жарандыгы боюнча мына азыр күмөн жаралып атат да. Эми айтып атасыңар да. Бул мезгилге чейин айткан эмессиңер да. Эгерде ал адамдын жарандыгы далилденди да. Бирок биздин жаранды неважно как, кандай метод менен эми убакыт өткөндөн кийин уже чыгат, ал чыгып кетип атат. Бул уже далилденип отурат. Ал эми Кытай менен биз чегаралашпыз да. Канча миңдеген гектар менен. Мен жаран катары уже коркунуч пайда болду да. Эгер Кытайдын спецслужбасы операция кылабыз десе бизде жөн эле экен да. Аларга окшоп самолетко башкага эме кылып жүктөп жүрбөй эле канча тоо таштын арасынан эле сүдүрөп алып кирип кетет экен да биздин жарандардан да. Мында коопсуздукту караңыздар. Бул уят. Болбойт мындай кылган. Мына бир ай мурун ушул жерде безилдегенбиз. Моңондой миш угуп атабыз, тигиндей миш угуп атабыз. Эми логикага байланыштуу канча биз айтып жүрдүк ошол посольствонун ичинде экен деп угуп атабыз деп. Бир текшерүү болдубу ушул жөнүндө? Текшерүүлөр жүрдү, посол менен дагы ошол элчиликтин ичинде жолугушуу болуп, өзү менен дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Андан тышкары Тышкы иштер министрлиги дагы өздөрүнүн дип каналдары менен иштеп подтверждение беришкен, ичинде жок деп. Посольствонун ичин текшерген укугуңар барбы, жокпу? Биздин укугубуз жок. Кандай случайларда текшерсеңер болот да? Же вообще текшерген укугу жок? Мекенбек Акимович, чындыгында эле биздин укук коргоо органдарынын чет элдик Бишкекте жайгашкан элчиликтерди, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү текшерүү укугу жок. Аларды текшерүү үчүн расмий түрдө кайрылуу жөнөтүп, алардын макулдугун, уруксатын алып туруп, анан гана биргеликте иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Алар макулдугун сурап көрдүңөрбү? Кача биз текшерип көрөйлү, эл айтып атат, ушул жерде экен деп бир сурап көрдүңөрбү? Расмий кагазыңар барбы? Мен өзүм Мекмек Акимович кирип, ошол Түрк Республикасынын элчиси менен жолугуп, ошонун кабинетинде отуруп, бул маселе боюнча биз обсуждать эткенбиз. Мен өзүм визуально карап чыккам, лично өзүм. Визуально карап чыктыңыз, бирок текшерген жоксуздар, толук. Текшерген жок. Ал эгерде мен ал жерде текшере турган болсом, ал жерде мен мыйзамсыз иштерге барган болмокмун. Бирок мен ичине кирип, ал жакты карап чыккам. Бул өтө чоң резонанстуу иш болду да. Биздин мамлекетти уят кылбаш үчүн Рахмат. Кийинки сөз Нурдинов Бешенал Нурдиновичке берилет. Суроого жооп бергиле. 10 секунд кошуп бергиле, кечилесиңер. Эми муну бир результат көрсөтүшүңөр керек да. Болбосо биз дүйнөлүк коомчулуктун астында уят болуп калабыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нурдинов Бешенал Нурдиновичке берилет. Рахмат төрага. Бул болгон окуя негизи Кыргыз мамлекетине аябай чоң уят иш болду. Анын ичинен ошо биздин ишенген укук коргоо кызматчыларына, өкмөт үчүн, президент үчүн аябай оор иш болду. Эми кандай болду муну бир Кудай өзү билет. Анан кийин баары угулат убакыт өткөндөн мына жанагы вордукун укпадыкпы? Президенттен баштап камалды. Анан менде мындай вопрос бар да, стенограмма үчүн. Чек ара кызматы сиз күнөө сезесизби? Бул боюнча тапшырмалар коюлган, тийиштүү. Азыр ушу кантип чыккан боюнча иликтөө иштери жүрүп атат. Жок, билебиз, анын баарын айтпадыңызбы? Күнөөлүү деп сезесизби өзүңүздү? Стенограмма үчүн. Ошо стенограмма үчүн мен айтып атам. Тийиштүү тапшырмалар коюлган, именно чыгарма боюнча, көзөмөлдү күчөтүү боюнча. Азыр иликтөө иштер жүрүп атат. Ошо иликтөө иштердин негизинде мен сизге жооп берем.
эми иликте баягы душман кеткенден кийин кылычыңды окко чап дейт. Анын эмне кереги бар иликте үчүн? Баары кетип калгандан кийин. Негизи силердин иши өтө жаман. Улуттук коопсуздук комитетинде сиз кандай деп сезесиз? Күнөөңүз барбы? Күнөөңөр барбы спецслужбанын? Жыйынтыгында айтылат, урматтуу депутат. Силерде да күнөө жок экен, молодец, жакшы иштеп атыпсыңар. Министр иностранный десетчи? Иностранный дел. Силер кандай деп сезесиңер? Күнөө барбы кичине? Бет кызарып атабы? Бул жерде Бишналы Нурдинович, бул жерде Тышкы иштер министрлигине тиешелүү маселе жок. Бул жерде Кыргыз Республикасынын жараны алып жок, сиз как ошол Тышкы иштер министринин өкүлү катары кичине күнөөлүү болуп сезип атасыңарбы биздин гражданды урдап кеткенге деп атам. Бул жерде биз Тышкы иштер министрлиги тарабынан ишиңер жок экен да силердин, силер таптаза экенсиңер. Сизчи МВД? Биз дагы өзүбүздүн ичкиликтөө кызматы берген жыйынтыкка карата баа бере алабыз өзүбүздүн. Эми жакшы иштеп атсыңар, иштериңерге ийгилик. Мындай эми каждыйыбызды урдап кетсе деле ушинтип отурат экенсиңер да. Негизи бул аябай чоң биз үчүн уят иш болду. Негизи болгон нерсе чек арадан чыкпаш керек, чек арадан чыгып кетти. Спецслужба, спецоперация жүрүп атканын билбейт, значит булардын да жумушу начар. МВД да билбейт экен, Тышкы иштер министрлиги да таптаза экен, иштериңиздерге ийгилик. Бетиңер кызарбаса, иштериңер ийгиликтүү болсун. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз экинчи ирет Мамашева Айсулу Турсбековна берилет. Надира Сынташевна, менден сизге чоң сураныч. Ушул колуңуздан келишинче сапат билим берүү мектептерге, университеттерге жардам бериңиздер. Бүгүнкү күндө чындап эле алар үчүн өтө чоң мындай жоготуу болду. Бирок ошол эле учурда мен бир нерсени айтып кетким келет. Мен өзүм сапатта окуган жокмун, бирок ошол эле учурда көптөгөн выпускниктерди билем. Кимден үлгү алса болот ушул система образования боюнча, именно идеологиясы боюнча, именно ынтымак боюнча ушул сапат мектептерден, сапаттуу билим берүү боюнча, ушул ынтымакта жашоо боюнча, анан ушул ынтымакты өмүр бою сактап келүү боюнча ушул сапат мектептерден чоң үлгү алсак болот. Биздин өлкөбүз үчүн бул өтө чоң потеря болду. Бирок урматтуу МИД, менден сиздерге чоң сураныч. Бул киши жөн эле директор эмес. Бул киши көптөгөн балдардын атасы катары кабыл алып атышат. Көптөгөн жарандарыбыз бизге кайрылып суранып атышат. Анткени бул балдар үчүн Орхан Инанды атасы катары көрүп атат. Эмне үчүн? Анткени ушул мындай айткандай билимин берип, ушул болгон үйүндө албаган воспитаниясын алып, бардыгын ушул көптөгөн ийгиликтерге жетишүүсү ушул кишиге таандык деп айтып атышат. Анан менден сиздерге чоң сураныч, колуңуздан келишинче иштеңиздер. Керек болсо күнү менен, түнү менен. Анткени ушул биздин Кыргызстаныбызда эң татыктуу билим берүү ордолордун бири бул сапат мектеби. Ошол эле учурда кайсы мекемеде ким сапатты бүтсө, аны эки колу менен алат да жумушка. Ошол үчүн чоң сураныч. Бул киши жөн киши эмес. Бул киши биздин Кыргызстаныбыз үчүн өтө көп. 10 секунд. Билим берүү системасы үчүн мынча эч ким жасай алган жок. Тилекке каршы. Анан сиздерден чоң сураныч. Ушул көптөгөн миңдеген балдардын атасын колуңуздан келишинче Кыргызстанга кайра алып келүүнү суранат элем, өкүнөт элем. Анткени өзүңүздөр көрүп. Рахмат. Аталган маселе боюнча акыркы сөз Артыков Анвар Артыковичке берилет. Рахмат. Эми каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, бир күн кантип чыгып кетти, ким жооп берет деген эки суроого жооп бересиңер. Мен азыр МИДке кайрылып элем. Бая айтып кеттиңер, эл аралык үйүндөргө кайрыласыңар десе,
sottun çeçimi çıksın, Türkiye'nin sottun çeçimi çıksın. Hem Türkiye özünün işi al. Kimdi sottaydı, kantır sottaydı, kanday çeçim çıkarat. Gep aladın sot sisteması yönünde emas bugün. Bugün bizden adamı burada alıp çıkıp gitken yönünde söz oladı. Ne için Türkiye'nin sotunun çeçimini kütüşümüz gerek? Cevap verip koymuş. Anwar Artukovic, men tigi Türk tarabının sotun çeçimi çıkışı деген себеби эл аралык уюмдарда жана адам укуктарын коргоо комитеттеринде башка уюмдарда ошол уюмдарга кайрылуу мүмкүнчүлүгү сот чечими чыккандан кийин болот. Эгерде ошондой сот чечим чыгып ал менен макул болбосо анда алар кайрылып ошонун укугун коргоого толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Албетте бул жерден биз эми Тышкы иштер министрлиги болгон мүмкүнчүлүктү жумшап анын укугун коргоого, анын Кыргызстанга кайтарып келүүгө мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланабыз. Бул эки тараптуу да болот, эл аралык уюмдар аркылуу да болот. Многосторонняя дипломатия дейт, көп тараптуу дипломатиянын алкагында дагы иш жүргүзөбүз. Жок, эмне үчүн биз өзүбүздүн кыймыл аракеттерибизди Турциянын сотунун чечимине байлап коюшубуз керек. Бул совсем башка нерсе да. Геп азыр факт боюнча бизден адам уурдап кеткен жөнүндө кетип атат. Анын жасаган кылмыш иштери барбы, жокпу, мен эчтеке деп айта албайм. Ал башка маселе. Bizden alıp ketken fakt boyunca biz kayırlaşırız gerek. Onun için ne sot çeçim kütüşürüz gerek. Anwar Artukovic, бул жерде мен баягы эл аралык адам укугу боюнча комитеттин иш тартибин айтып атам. Негизинен албетте сиз туура айтасыз. Биз өзүбүз дагы Жок, каякта ушундай жазып коюптур. Угуздап кеткен адамды соттабагычы аны артынан кайрыла албайсыңар деп ким айтты ошондой? Норма каякта бар экен ошондой? Эл аралык адам укуктары боюнча конвенциянын негизинде адам укуктары боюнча комитеттин иш жүргүзүү тартиби боюнча. Уурдап кетсең кете берсин, аны уурдаган адам жооп бергенден кийин аны деп. Ал жерде эми жалпысынан айтылат. Жалпысынан амомда ар бир иш боюнча бөлөк эмес, жалпы. Жок, эми сиздин сурооңуз, жообуңуздан биз кайрылбайбыз деген мен жоопту угуп алдым да. Ошондой болду. Кайрылбайсыңар, ошондойбу? Жок, мен айтып кетпедим. Биз толук мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын колдонобуз. Эки тараптуу кызматташуу болобу, эл аралык уюмдар аркылуу болобу, көп тараптуу дипломатия аркылуу болобу, биз баардык мүмкүнчүлүктү колдонобуз. Анвар Арtukovic. Айтыңызчы, мага кимдерге кайрыласыңар азыр? Кимдерге кайрылайын деп ушу проектиңер бар, оюңар бар? Азыр буну биз эми түрк тарабына кечээ күнү нотаны тапшырып жообун күтүп атабыз. Ошолордун нотасынын жообуна жараша биз андан аркы иштерди дагы жүргүзөбүз. Бул жерде албетте биз баягы укук, эл аралык укук боюнча эксперттер менен дагы сүйлөшүбүз керек. Ал нотаңызга жоопту кааласаңыз мен азыр жазып берем. Эмне деп алар жооп беришини. Неге силер өзүңөр ушу түрк тараптын чечимине байлап атасыңар өзүңөрдү? Өзүңөрдүн оюңар жокпу? Өзүңөрдүн максатыңар жокпу? Анвар Арtukovic, мен башынан айтып кетпедимби, биз консулдук кызматты толугу менен жүргүзөбүз. Биздин жаранды коргоо, анын ден соолугун, анын укугун, анын эркиндигин коргоо боюнча биз толук мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Консулдук жактан иш аракетти жумшайбыз. Ошондуктан биз нотаны берип атабыз. Бишкектен нотаны бердик, Анкара шаарында нотаны бердик. Ал жерде биздин элчибиз иштеп атат, бул жерден биз иштеп атабыз. Ошондуктан толук ишти жүргүзүп атабыз. Мен уурдап кеткен адам кайтарып бербейт да. Бүгүн жаранды кайтарып алуу жөнүндө сөз кетип атат. Ошо боюнча эмне кыласыңар деп атам мен. Жооп барбы? Аракет жумшайбыз, Анвар Арtukovic. Дипломатиялык, консулдук бүт мүмкүнчүлүктү жумшайбыз. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр болот, көп тараптуу сүйлөшүүлөр болот. Мына ноталарды жөнөттүк, жолугушуулар өттү. Ал менен жолугушууну сурадык. Консулдук тараптан доступ сурадык. Эгер доступ берген учурда биз толук ага консулдук тараптан жардам берүүнү иш жүргүзөбүз. Рахмат, ушуну менен суроого жазылгандар аяктады. Комитеттин чечимин угузуу үчүн сөз Нурбаев Абдывахап Мамадрасуловичке берилет. Рахмат, Талант Турдуматович. Мен бир нерсени айтып кетким келет да өкмөттүн өкүлүнө, башкасына. Мына азыр эми мүмкүн ошол Эрдоган менен сүйлөшөбүз деп берген болсо, Эрдоган биздин жетекчилерди кидат этти да. Дүйнөгө жар салып бизди уят кылды. Эгемендүүлүккө шек келтирди. Мына деп мактанды, чыгып алып туруп дүйнөгө. Мына Кыргызстан бизге эмне болуп калыптыр депчи. Эске алсаңар кийинки ушундай иш чаралардачы. Так, биздин токтом долбоору Кыргыз Республикасынын
президентине укук коргоо органдарын жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын жетекчилигинин жеке жоопкерчилигин кароо сунушталсын. Министрлер кабинет жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын жараны Орхан Инандыны Кыргызстанга алып келүү жана Кыргыз Республикасынын конституциясына жана эл аралык укуктук талаптарына ылайык анын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча бардык чараларды көрсүн. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы инсандардын жана коомдун коопсуздугун камсыз кылуучу чет өлкөлүк атайын кызматтардын жана уюмдардын чалгындоо бүтүндүрүүчүлүк ишин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата мыйзамсыз аракеттерди табуу, алдын алуу жана жоюу иштерин жүзөгө ашырган, ошондой эле мамлекеттик чек араны кайтарууну ишке ашырган мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын иш аракетине укуктук баа берсин. Болду. Рахмат. Анда токтом долбоору добуш берүүгө жиберилет. Анда эмесе урматтуу бүгүнкү аталган маселе боюнча келгендер сунуштарды эске алып, тиешелүү чараларды көргүлө жана токтомдордун аткарылышын камсыз кылгыла. Рахмат, бара берсеңер болот. Урматтуу коллегалар, сөз кабиненин өкүлүнө берилет. Алмаз Акунжанович. Урматтуу депутаттар, урматтуу депутаттар, урматтуу депутаттар, Баткен областынын статус жөнүндөгү мыйзам долбоорун азыр депутаттар менен дагы кошумча макулдашуу болуп жатканына байланыштуу бул маселени күн тартибинен алып коюңуздарды суранабыз. Рахмат. Рахмат. Каршы эместерби, урматтуу коллегалар? Комитеттин чечими жок экен. Күн тартибине кароого киргизе албайбыз. Анда эмесе, урматтуу коллегалар, добуш берүүгө өтөбүз. Аппарат каттоону кайрадан бергиле. Урматтуу коллегалар, каттоодон өтүңүздөр.
Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп атат, каттоодон өтүңүздөр.